Аялдардын көйгөйү менин күйөөмө айтсам укпайт, мен чарчадым, менин күйөөм өзгөрбөйт окшойт, айтсам деле түшүнбөйт, башкаларга жакшы сүйлөйт, мага ушундай, мага келгенде сүйлөгүсү келбей калат, телефон чукуп жата берет, ушундай айтышат да. Кыздар, аял кылыгы менен айтуу керек. Сиз Кудайдын пендесин өзгөртө албайсыз, толук түрдө өзгөртөм деп ойлобоңуз. Эч убакта 100% деген нерсе жок кыздар. 100% өзгөрдүм деген адам алдайт. Мен дагы өзүмдү 100% өзгөрдүм деп айтпаймын. Бирок адам түшүнүктөрүн өзгөртсө, өмүрү жана айланасындагы адамдар өзгөрөт. Анан такыр өзгөрбөй атса, анда ал өзүнүн чечими. Сиз биринчи кандай абалда сүйлөп атасыз? Ички крик менен сүйлөсөк, кыздар, эркекке деген критика, балага деген критика менен сүйлөсөк, сиздин оозуңуз моундай болуп көзүңүз минтип турганы менен ички крик менен сиздин айткан амалыңыз өтпөйт. Энергиялык тешиктер деп айтат. Мисалы, кандай сүйлөсөңүз дагы айтор сиздин энергияңыз менен күйөөңүзгө жетет. Ниетиңизди оңдоп, ошон үчүн динде деле бар экен го, ниетиңди оңдо, ниетиңди оңдомойун, сенин өмүрүң өзгөрбөйт. Сен оюңду өзгөртмөйүн, мен сенин өмүрүңдү өзгөртпөйм деп айтат экен да, Алла Таала. Ошон үчүн биринчи ойду, ниетти оңдоңуз. Мен бирге жашайынбы? Кандай? Эгер бирге жашайм деген ниет чыкса, да, анда сиз биринчи ички ниетти тазалаңызчы, анан амалга өтүңүз. Ички ниетти тазаламайын амал кылуу бул боштук, жыйынтык жок.